Келечек муунга татыктуу тарбия берип, туура жолду көрсөткөн инсан бул мугалим. Ал миңдеген жүрөктөрдүн түпкүрүнөн түнөк таап, аларга жарык чачкан шамчырак. Бүгүн биз сөз кыла турчу инсан да дал ушундай мыкты мугалимдердин катарын толуктаган, ошомпунун ардактуу окутуучусу Зарапа Абдывасиева болмокчу. Ар бир айткан сөзү насаат, ар бир кадамы үлгү. Чындыкты туу тутуп, адилеттүүлүктү алдыңкы орунга койгон Зарапа Абдывасиева сансыз жүрөктөргө жарык чачкан, өмүр жолу бүтүндөй бир доордун тарыхына айланган ардактуу агартуучу. Каарманыбыз быйыл 70 жаштын белин ашып, өрнөктүү өмүрүнүн ар бир ирмемине сыймыктануу менен көз чаптырып турган учуру. Эмесе, дал ушул тажрыйбалуу педагог, мыкты усулчу жана жаштарга насаатчы болгон Зарапа Абдывасиеванын өмүр сересине көз чаптырып өтөлү. Зарапа Абдывасиева 1955 жылы 4 февралда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кашкалдак айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Абдывасы билимдүү инсан болуп, түрдүү партиялык кызматтарда иштеген. Апасы Тайпа башталгыч класстардын мугалими болгон. Үй-бүлөдө Зарапа Абдывасиева 16 бир тууган болуп, ал башкалардан өзүнүн дилгир, зирек мүнөзү менен өзгөчөлөнүп турган. 7 жашында учурдагы Момун Нурматов атындагы орто мектебинин 1 классына кабыл алынып, окуучу кезинен тартали математика сабагын жактырып, аны мыкты деңгээлде өздөштүрүүгө жетишкен. 1972 жылы аталган мектепти ийгиликтүү аяктап, ата-энесинин дарыгер бол деген сөзүнө ынабай, көөдөнүндө көксөгөн математик болуу кыялын ишке ашырууга белсенет. Агалайык ошол эле жылы Бишкектеги Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтундагы физика-математика факультетинин математика мугалими адистигине окууга тапшырган. 1972 жылдын жайында абитуриент кезибизде таанышканбыз. Ал кезде Владимир Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтуна абитуриент болуп документ тапшырдык. Жашына кайты кылдаган шайыр, тыкан кыз экен, бизге кошулуп чогуу жүрдүк, чогуу экзамен бердик. Келечектеги кесипкөй мугалимдер даярдай турган физика-математика факультетине бардыгыбыз өтүп калып, чогуу группалаш болуп калдык. Окуунун биринчи күнүнөн эле Зарапа өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Себеби сабакты жакшы окуучу, физика-математика сабактарында эсептерди семишке чаккан кыз эле. Анан бир общежитияда, жатаканада кошо жашап калдык. Эми айта берсек, Зарапанын ар түрдүү уюштуруучулук жагы көп. Группада окуу сектор болуп жүрдү. Ар бир күнкү сабакты бүткөндөн кийин чогуу даярданат элек. Чогуу даярданып, чогуу окуп, чогуу жүрдүк. Ар түрдүү коомдук иштерге активдүү катышкан кыз эле. Группабыздын Элипис деген дуал газетасы бар эле. Ошо газетасын ушу ар бир эмесин кызыгып чыгарчубуз да. Анан ага да өзүнүн салымын кошот эле. Эми мунун адамгерчилик жакшы жактары окууда болсун, коомдук иште болсун, ал өзүнүн алдында алып жүрчү. Анан ал кезде бардыгыбыз эле эми айыл чарба жумушуна барчубуз. Кээде жүзүм тергени барчубуз, кээде алма тергени, кээде картошка казганы барчубуз. Ошол жерде да бири-бирибизге жардамдашып, эжеке өзүнүн Зарапа эжеке өзүнүн жакшы жактарын көрсөтчү. Стипендия алган кезде жүргүлө киного барайлы деп киного алып барып, өзүбүздүн дагы кругозорубузду кеңейтип келчүбүз. Анан кээде урушуп калчу, окубайсыңарбы, Дзержинский бульварда эле жүрө бересиңерби? Келгиле окугула деп баарыбызды жакшынакай өзүнүн акыл насаатын айтат эле. Ошентип окууну бүттүк. Окууну бүтүп, ошо республиканын бардык тарабына учуп кеттик дейм. Ар кимибиз ар жака барып, турмуш куруп, мектептерде иштеп калдык. Институтту 1976 жылы ийгиликтүү аяктагандан соң Зарапа Абдывасиева министрлик тарабынан Кызылкыя шаарындагы Панфилов орто мектебине бөлүштүрүлгөн. Эмгек жолун дал ушул мектепте окуучуларга математиканы окутуу үйрөтүү менен баштаган. Андан соң 1985 жылдан тартып Жалал абадтагы педагогикалык окуу жайга математика мугалими болуп ишке кирген. Ал эми 1988 жылы Ош педагогикалык окуу жайына жумушка кабыл алынган.
1992-94 жылдары фундаменталдык илимдер секциясында окутуучу болуп эмгектенген. Ал эми 2000-2017 жылдары жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу кафедрасын жетектеп, жетекчилик кызматты да аркалаган. Каарманыбыз дээрлик 40 жылдай өмүрүн дал ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде өткөрүп, студенттерге билим берип, ал арада түрдүү кызматтарда эмгектенген. Окуу жайыбыздын кадырлуу илимпозу биз урматтап сыйлаган эжекебиз Зырапа Абдывасиева эжекебиз бүгүн 70 жыл куракка келип отурат. Бул курак сүйүктүү окуу жайыбыздын 100 жылдык юбилейине катарлаш келип тургандыгы бизди абдан кубандырат. Зырапа эжеке өзүнүн 40 жылдык эмгек ишин ушул окуу жайда гана ишке артып, ушул жылдарда бардык билимин, илимин биздин студенттерге бар күчүн берип келди. Зырапа Абдывасиевна өзүнүн 40 жылдык эмгек жолунда биздин студенттерге математиканы окутуу усулу адистигинен билим берип, балдарыбызды эртеңки мугалим болуу адистигине абдан чоң салым кошуп келет. Эжекебиз өзүнүн илимий чөйрөсүндө, окуусулдук иштеринде дайыма өзүнүн активдүүлүгүн, өзүнүн позитивдүүлүгүн көрсөтүп келет. Эжекебиз акыркы мезгилдерде атайын билим берүү долбоорлорунда дагы тынымсыз эмгектенип, окутуунун жаңы усулдары, жаңы технологияларды өздөштүрүп, областыбыздагы, республикабыздагы миңдеген мугалимдерге мыкты усулдарды үйрөтүп келет. 2012 жылдын 31 майында Зырапа Абдывасиева Кыргыз билим берүү академиясынын алдында түзүлгөн диссертациялык кеңешинде окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы адистиги боюнча педагогика багытында гуманитардык адистигиндеги студенттерге математикалык билим берүүнүн илимий педагогикалык негиздери деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына ээ болду. Ал эми 2023 жылдын 26 октябрында ага окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы адистиги боюнча педагогика багытында доцент окумуштуулук наамы ыйгарылды. Каарманыбыз учурда окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультетинин башталгыч мектепке чейинки билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын сыймыктуу доценти болуп, эл агартуу майданында болочок педагогдорду даярдоодо өзүнүн зор салымын кошуп келет. Ал өз ишмердүүлүгүндө башталгыч класстарда математиканы окутуунун усулу, мектепке чейинки билим берүүдө жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруунун теориясы жана методикасы дисциплиналарынан студенттерге лекциялык жана практикалык сабактарды өтүп, жана бул темалардын алкагында өз илимий эмгектерин жаратып келет. Алсак, математиканын башталгыч курсунун негиздери 3-4 класстын тексттик маселелерин чыгаруу, 1-2 класстын математикасы боюнча тематикалык тест тапшырмалары, 3-4 класстын математикасы боюнча тематикалык тест тапшырмалары, мектепке чейинки билим берүүдө жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруунун теориясы жана методикасы жана башка ушул сыяктуу усулдук колдонмолору бүгүнкү күндө практикалык эмгек катары колдонулуп, студенттерге жана жаш окутуучуларга жакындан методикалык колдоо болууда. Анын 52 илимий макаласы жарык көрүп, 10 усулдук колдонмосу басмадан чыгарылган. Баягы математика так илим дегендей, ар бир ишине тактык менен мамиле жасайт. Улуулар менен, кичүүлөр менен болгон мамилеси абдан жакшы. Айрыкча студенттерди сүйүү менен мамиле жасайт. Өзүнүн сабагынан тышкары кружокторду уюштуруп, ар бир кружогун бир өзгөчө сабактар менен өткөрүп, аны бир эле ошо студенттер менен биргеликте эмес, ошо факультеттеги атайын иш-чараларда Зырапа эже ошо кружок иштеринин жыйынтыктарын ар бир жылда чыгарып турат. Мындан студенттер бир гана математика сабагын эмес, математика сабагы менен турмушка дагы даярданышат. Кафедрада, факультетте биздин Зырапа эже
алдыңкы мугалимдерден деп айта алам. Университетте студенттерге билим берүү менен гана чектелип калбастан, Зырапа Абдывасиева USAID-тин «Келгиле окуйбуз, окуу керемет» сыяктуу бир топ долбоорлорунда, окуу программаларында, окуучулардын жана студенттердин окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча бир катар тренингтерге катышып, мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча региондор аралык өткөрүлгөн иш-чараларда жогорку деңгээлдеги сабактарды, семинар тренингтерди байма-бай өткөрүп келет. Ошондой эле жакынкы коңшу республикалардын жана Кыргызстандын жождорунун студенттерине башталгыч класстарда математиканы окутуунун актуалдуу маселелери боюнча студенттерге жана окутуучуларга түрдүү конок лекцияларды үзгүлтүксүз окуп келүүдө. Мындан сырткары куратордук милдетти да жоопкерчилик менен аткарып, жаштардан ар тармактуу кеп кеңешин аябайт. Чыгармачылык менен чыйыр жолду салып, агартуу тармагындагы ат көтөргүс эмгеги менен билим берүү тарыхында өз ысымын калтырган Зырапа Абдывасиева менен кесиптештери сыймыктанат. Кесибин билген, сүйгөн, ушу кесибинен бар тапкан адисте бул Зырапага аябай таң калам да. Бул өзөр аябай ойлогонун ишке ашырат да. Мен Зырапага таң калганым, мына убакыт өтүп жашы бир топко келип калса деле, машина айдаганды үйрөндү да. Бул деген кыйындыгы. Эми ишинин кыйындыгын, кесибинен ал жагынан вообще баа жеткис, ал жагын мактай берсең татык ал жагы. Ошентип отуруп эле анан кийин бир сигнальный китебин чыгарыптыр да, сигнальный немесин проба кылып. Жанагы моториканы машыктыруу деген бар да, бизде дагы адистикте, дене тарбияда моторика деген бар да, ойлонуп, ошол көнүгүүнү кандай кыймыл болот, кантип кыймылдаш керек, ошону ойлор менен, ой менен мээге запись болот да. Бул анан кийин барып автоматияга алмашат, неметет да. Автоматия болот ошо кыймыл. Ошол боюнча математикалык ошо моториканы неметир, машыктыруу жөнүндө китеп жазыптыр. Анан мындай баракта отурам да, сигнальный деди. Действительно кээ бир жерлерин оңдоп мынтип коюптур. Анда дагы бир таң калымдай. Анан бул көп чет элде, чет мамлекеттерди кыдырат. Эми бул турмуш экен да. Анан мен Кудайга шүгүр балдарым чоңоюп, балдарым жакшы жерлерде иштешет. Анан кийин мындан бир топ жыл мурда уулум мени Дубайга алып барды да. Анан буларды биз телевизордон гана көрөбүз да, дайым элечи. А бирок көрүп аябай жетине алган эмесмин. Кудай насип кылган экен, Европанын, Италияларды, Колизейлерди көрдүм. Франциянын Ницца шаарында баргам. Педагогика илимдеринин кандидаты Зырапа Абдывасиева биз атап өткөн жогорудагы бир топ эмгектеринин натыйжасында Кыргыз Республикасынын Билим жана Маданият министрлигинин, Ош шаардык мэриясынын, Ош областык билим кызматкерлеринин профсоюз комитетинин, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жана ОШМПнын ардак грамоталары, билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, ОГИПнин эмгек ардагери төш белгиси, ОГИПнин эмгек сиңирген ишмери наамы сыяктуу бир катар жогорку сыйлыктарга ээ болгон. Зырапа 70 жаш курагың кут болсун. Сагарына бир десте жаздым эле, ошону окуп коюңго уруксат эт. Далай жылдар чогуу жүрүп бирге мен, сырдашым, тилектешим, зирегим, акылдуусун аялзаттан башкача, жарым кылым сени таанып билемин. Сиңдим десем, жакын көргөн досумдай, санаалаш коштоп жүргөн оюмдай, жакын көрөм, жакшы көрөм Зырапа, дене болсоң, а сен менин колумдай. 70 жаш кутман курак кут болсун, Кудай берип мындай жаштан жуп болсун, жаркылдаган жараукерим Зырапа, орундалып ой тилегиң бүт болсун. 70 жаш толуп турат акылың, баарыбызга тиип мына жарыгың, негизгиси ден соолукта аман бол, кутман курак куттуу болсун алтыным. Эжеке ушул күндө бактылуу үй бүлөнүн башчысы, 4 баланын мээримдүү энеси, 10 неберенин сүйүктүү чоң энеси, таенеси. Анын кесиптик чеберчилигинин зор үлгүсү балдарына да таасир берип, учурда уул кыздары да эне жолун жолдоо менен экономист, банкир жана бухгалтердик кызматтарды аркалап келишет. Апам биздин сыймыгыбыз. Апам бизди
өзгөчө тарбиялады. Бизге мисалы сабак окуу маселесини абдан жогорку деңгээлге коюп, биз мисалы баарыбыз жакшы окудук, жакшы билим алдык. Бунун баарынын пайдаланууну апам түздү. Мисалы бизге окууга, математикага өзгөчө маани бергиле деп бизге көп үйрөттү. 4-1 тууганыбыз столдо отуруп алып сабакка даярданат элек. Апам бизге ошо конокторго тамак жасаганча үйрөтөт эле. Мисалы столдо камыр жайганча столдо төртөөбүз отурат элек. Баарыбызга ошол түшүнбөгөн нерселерди сурап, өзү үйрөтүп, дагы ошол задачалардын решенияларын полностью текшерип, бизге өтө чоң көңүл буруп, биздин бир окуу даражаны өстүрүш үчүн чоң салым кошту. Анан азыр эми баары бизде ошо числолор менен связаны. Апам жөнүндө айтып кете турган болсом, апам бизге жашоодо орду аябай чоң. Эмнеге дегенде апам бизге аябай жакшы тарбия берген. Математикалык билимдер бизге жашоодо көп жардам берилди. Апам бизге жашоодо, турмушта көп пайдалуу тиричиликке керек билимдерди да берген. Булар жашоодо бизге аябай пайдасы тийип, керектелди. Апам менен сыймыктанабыз, апамды үлгү катары эсептейм. Зырапа Абдывасиева мугалимдик кесиптин төмөн түйшүгүн жон териси менен сезип турса да, студенттердин эжеке, менин эжекем деген сөзүнө маашыркана бүгүнкүдөй жайдары мүнөзү менен дали алдан тайбай кызуу эмгектенип келүүдө. Андыктан кылымдык тарыхы бар окуу жайда бирге иштеген кесиптештери да анын бүгүнкү 70 жылдык мааракеси менен кызуу коттуктайт. Эжеке, сиздин кирип келген 70 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Ден соолукта болуңуз. Дайыма арабызда мээнеткечтигиңиз, ишке болгон ишмердүүлүгүңүз дайыма бүгүнкүдөй болуп турсун. 70 жылдык курагыңыз кут болсун. Өмүрү текке кетпептир, сөзү сая кетпептир дейм. Пейили жакшы кишилер ушундай болот да. Пейили менен өмүрүнө береке берсин ушу Зырапанын. Зырапа курбум, ушу кутман курагың кут болсун. Ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун. Өзүң балдарыңдын, неберелериңин, чеберелериңин жакшы күндөрүн көрүп, ден соолугуң чың болуп жүрө бер. Рахмат курбум. Ушундай жакшынакай иштеп, биздин сыймыгыбыз болуп жүрөсүң. Дагы ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, ишиңе ийгилик, талыкпай иштей бер, кажыбас кайрат сага. Алла таалам апама чың ден соолук берсин, узун өмүр берсин, бактылуулук берсин, ойлогон баары жакшы тилек максаттарын берсин. Иштерине ийгилик, узун өмүр, бактылуу жашоо каалайм. Дайыма биздин сыйыбызда, урматыбызда, төрүбүздө көрк болуп жүрө берсин. Апама бир жакшылыктарды каалайм. Зырапа Абдывасиева өз мезгилинин даанышманы катары өмүр сүрүп, адал эмгегин, ак кызматын элине арнап, каражанын кар чурган кайратмандыгы, өжөрлүгү, кумурскадай мээнеткеч эмгекчилдиги жана кайратмандыгы менен жамааттын жана студенттердин урматына ээ болгон инсан. Эжекенин устаттык чеберчилиги, кесипкөй мугалимдик сапаттары муундан муунга өтүп, элине ак кызмат кылган улуу инсан катары тарых барактарында калары талашсыз. Анын педагогикалык бай тажрыйбасы билим берүү тармагы үчүн зор мурас.